Саламатсыздарбы? Сиздерге Zoom программасын кантип колдонуу керектигин кыскача түшүндүрүп айтабыз. Бул видеодо Zoom аркылуу конференцияга катышуу жана организатор катары конференция кылууну айтабыз. Биринчи Play Market'тен кирип, Zoom Cloud Meeting программасын установка кылабыз. Мынакей Zoom установка болду. Эгер сиз окуучу же студент болсоңуз, анда регистрация болбой туруп колдоно берсеңиз болот. Сиз войти в конференцию дегенди басасыз. Андан кийин мугалимиңиз берген конференция номерин идентификатор деген жерге жазасыз. Андан кийин паролду жазасыз. Сизди мугалим принять деп кабыл алыш керек болот. Сиз конференциянын үнүн укпай жатсаңыз, наушник колдонуңуз. Эгер наушник жок болгон болсо, анда ылдыйдагы наушниктин үстүнө басасыз. Андан кийин вызов с использованием звукоустройства деген текстке басасыз. Башкаларга тоскоол кылбоо үчүн мугалим сүйлөгөн учурда микрофонду өчүрүп туруп, сүйлөгөнүңүздү жандырсаңыз болот. Микрофон жанык учурда телефонуңуздун звугун же үнүн басаңдатып коюңуз. Себеби телефондун үнү бийик болсо, анда үн жаңырып угула берет. Мугалим же организатор ар бир катышуучунун микрофонун өчүрүп жандыра алат. Эгер сиз мугалим болсоңуз же конференция кыла турган болсоңуз, анда регистрация болушуңуз керек. Сиз регистрация деген жазууга басыңыз. Андан соң электрондук почтаңызды, аты жөнүңүздү жазып чыгасыз. Я согласен с условиями обслуживания деген текстке басасыз. Андан кийин сиздин почтаңызга активдештирүү коду жөнөтүлөт. Сиз өз почтаңызды ачып, активировать учетную запись дегенди басасыз. Ачылган баракчага пароль жазасыз. Продолжитьке бассаңыз, сиз Zoom'га катталган болосуз. Эми Zoom приложениясын ачып, войти в систему дегенге басыңыз. Логин, пароль жазып, системага киресиз. Новая конференцияга басыңыз. Конференция баштайсыз. Сиз организатор катары конференциянын номерин катышуучуларга жөнөтүшүңүз керек. Ушул номер менен паролду скриншот же ссылка кылып жөнөтсөңүз болот. Ал эми ссылканы копиялоо үчүн конференция номерди 2 секунд басып турганда адрес приглашения скопирован деп чыгат. Сиз Телеграмга, WhatsApp'ка келип, 2 секунда басып турганыңызда вставить деген жазуу чыгат. Вставитьке басып жөнөтүп коесуз. Zoom'да телефондун экранын солго жылдырып, конференциянын катышуучуларын көрө аласыз. Же участники бөлүмүнөн көрө алсаңыз дагы болот. Сиз организатор катары катышуучулардын камерасын жана микрофонун өчүрүп кое аласыз. Телефонуңуздагы материалдарды көрсөтүү үчүн сиз экран бөлүмүнө басып, телефонуңуздун экранын катышуучуларга көрсөтө аласыз. Эгер сизде суроолор бар болгон болсо, комментарий калтырыңыз.